Салам достор, бүгін 20 апрель 2025 жыл болып қалды. Бүгінгі қылып атқан ішіміз шу ежевикаларды тұрғызып байламай. Бұға чейін эле байлап қойын дедик эле, бирок мына шпалераларыбыз даяр болбой, бираз убакыт кетип калды да. Бүгүн ошо эжелерди чакырып, жардам берип койгула деп кылып аткандагы иши болуп атат. Шпалералар боюнча айтып берсем, полный тургуздук дагы артына ушундай казык кактык. Казыкты жөн эле кагып койбостон, казыкты капталдан кактык, например. Анан бул жерде стойка турат. Анан бул жерге жанагындай арматуралар бар эле ичке. Ошолорду дагы ушундай карматып, бирден чымчытып, аз-аздан эле кылып койдук. Себеби эртең бул жак Кудайым буйруса мөмөлөр көп байлаганда баягы груз болуп туруп, но эң четтеги неме стойка по-любому нары кыйшайба деген ойдо какканбыз негизичи. Анан тиги темирди дагы варить этип койдук, чтоб берки жыгылганда бул казык нары көтөрүлүп кетпеш үчүн тетиги варканы да варить этип койдук да, и буну тарттырдык. Ошондо двойной усиление болуп калды да. Бул эми баягы майда иш, кылгандар кылса болот, кылбай деле койсоңор болот, бирок биз кылып койдук да, ушундай майда темирлер бар эле. Ушундай кылдык. Бул жерде байлап аткандар жанагы эле тапынерлер ишке киришти. Эжелер кылып башташты уже. Азыр жаңы баштаганга бираз көрүнүш кыйыныраак болуп атат. А так, но тапынер менен иштеген удобный эле экен эже? Удобный экен, билип алса. Азыр колуңар көнсө уже оңой болот. Мына жерде бир түтөн чыккан, ушундай ежевиканы полный жайып туруп, ушу жерлерге байлап чыгып атабыз. Двойной кылып тапынер менен неме кылып чытып атат. Себеби баягы болбой эле үлбүрөгөн лентага окшош да булчу. Ошону двойной кылып койгон жакшыраак болобу деген ойдо кылып атабыз да. Анан дагы айтып кете турган нерсе, мынга окшоп курап калды да, жана үстү жабылбай калган жер. Анча-мынча баягы күнү айттым эле, үшүгү алып кеткен жерлер буларды. Орустар айткандай, беспощадно эле ушундай кыркабыз дагы алып сыртка чыгарабыз. Мына түбүндөгү чыгып аткандарды бул жагына байлайбыз. Анан кээ бирлер суроо берип атат, неге 2 зым кылдың депчи. Бир зымна ушул быйыл мөмө бере турган немелер байланат, шактарчы. А экинчисине болсо, мына экинчи зым, мына бул түбүндө чыгып атат да. Ушул чыккандарды эртең өсөт бул жакачы, өскөндө бул жака байлайбыз. Бул жака байлап туруп, ошондо бул жак жалаң свежий көчөт болот дагы, а бул жагы болсо мөмө алына турган жагы болот да. Эртең күз келгенде будан мөмөнү алып бүтүп туруп, кыркып сыртка чыгарабыз, а бул болсо кала берет бул жактагыбыз. Ошол боюнча эгерде дагы суроолор болгон болсо жазып бергиле, жооп бергенге аракет кылам ар бирине.